Президент Садыр Жапаров Токио шаарында өлкөнүн премьер-министри Фумио Кисида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын абалы жана келечеги, анын ичинде Япония плюс Борбор Азия форматы талкууланды. Фумио Кисида Япония өкмөтүнүн Кыргызстан менен соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөдө өз ара пайдалуу өнөктөштүктү кеңейтүүгө даярдыгын баса белгиледи. Мамлекет башчысы Япониянын колдоосунун аркасында Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүн чыңдоого зор салым кошкон конкреттүү долбоорлор жана программалар ишке ашырылганын баса белгиледи. Садыр Жапаров бүгүн кол коюлуп жаткан жаңы саясий документти Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы жаңы доордогу достук жана ар тараптуу өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен билдирүүнү өзгөчө канааттануу менен белгиледи. Бул документ эки мамлекеттин ортосундагы достуктун жана мамилелердин тарыхында жаңы доордун, жаңы барактын башталышын билдирет. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров премьер-министр Фумио Кисиданы Кыргызстанга ага ыңгайлуу болгон убакта келип кетүүгө чакырды.